Beşinci mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov, salamатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен биздин ушул социалдык саясат, саламат сактоо комитетине Ашимова айымга кайрылып кетким келет. Могу жерде бизден 600дөн ашык киши бөйрөк боор алмаштыргандар. 600дөн ашык киши. Мына ушулардын эң жашоого керектүү болгон дарыларын ушул кезге чейин ала албай атыштыр. Каражат бөлүнгөн, бирок дары жок дегенде. Булар баары билесиз биринчи топтогу майыптар. Ушуну биз комитет аркылуу бир угуу жасап, тез аранын ичинде Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматын, өкмөттүн маалыматын толугу менен алып, муну менен гана чектелип калбай, бул боор жана бөйрөктү алмаштыргандардыкы гана. Андан башка гемодиализ дегендери бар. Бизде өтө зарыл болгон маселелерди кечээ Россия Федерациясы атайын өкмөтү ушундай бир өзгөчө чечим кабыл алды. Россияда каттала элек дары-дармектерди дагы убактылуу киргизип туруу жөнүндө. Биз ушу маселени каражат кандай болуп атат? 600дөн ашык бир эле Бишкек шаарында, урматтуу төрага, бул аябай ыйлай турган көрүнүш бул. Алар айтып атат, эгерде бир сутканын ичинде албай калган болсок, булар эс учунан кетип калуу коркунучунда туруп атат. Мына ушуга өзгөчө мамиле бурушубуз керек. Алмаз Акунжановичтин дагы кулагына тийиш керек, бул кабар жетиш керек. Мына ушун тез аранын ичинде жооп берип койсоңуздар. Илгери Алмаз Акунжанович өзүңүз билет элеңиз, Мырза Кулматович Капаров деген отурат эле сиздин ордуңузда. Мына ушу кишиге бир кайрылуу жасаганыбызда танаписте жообун берчү. Танаписте. Биз азыр айтып эле коет экенбиз, жумалап күтө берет экенбиз, андан жооп чыкпайт экен да. Ушуну сиз бир аз эстеп койсоңуз, Мырза Кулматович Капаровдун иштеген ишин танапистин ичинде эле же министрди чакырып, же өзү жазуу жүзүндө. Рахмат.